Biz 4 adamdan 5 adamga чейин muhtaç үй бүлөлөргө квартира алып беребиз. Бул сиздин жардамыңыз менен. Видеону толук көрүп туруңуздар. Кантип биз bir айда 4 adamdan 5 adamга чейин квартира алып беребиз. Казакстанда Харакет деген уюм бар, билесиздер. Ал уюм 200 күндө 200 адамга квартира алып берген. Азырга чейин 1663 квартирасын берди. Албетте muhtaç, ишке жарабаган, muhtaç 6-7-8 баласы менен болгон muhtaç үй бүлөгө. Азыр Кыргызстанда бизде андай үй бүлөлөр, үй алып албай аткандар, квартирада жүргөндөр, вагондо жашап аткандар толтура тургандар. Ал эми Өзбекстанда Сардархан деген жана башка бир ушундай өзүнүн мекенине күйгөн, мекени үчүн иштеген, өзүн ойлогон эмес, башка бирөөнү ойлоп жашаган инсандар көп тургандар. Гектир жерге Өзбекстанда өзүнүн мекендештери үчүн үй салып берип, ошол muhtaç адамдарды ошол жерге алып келип, камсыз кылып атат. Албетте биздин кыргыз эли дагы ушул ишти кыла алабыз. Ушуга чейин мен 5-6 жыл өзүм ушул тармакты ойлонуп жүрдүм. Мен буну кылсам кандай болот деп ойлонуп мына бүгүн чечим кылдым туугандар. Мен интернет тармагында ушу видео тартып жүргөнүмө туугандар 10 жылдын жүзү болду. Кудай кааласа, иншалла ушул кадам таштадык. Биз Кыргызстанда элдин үйү деген Instagram баракчаны ачтык жана ушуну өзүм жүрүтөм. Кудай кааласа, Кыргызстанда бир дагы muhtaç үй бүлө калбайт. Ар бир muhtaç үй бүлөгө үй беребиз. Бул сиздин жардамыңыз менен. Болгону сиздин 100 сом акчаңыз туугандар башка бирөөнү үйлүү кылат. Биз bir айда 100 сом садака бере алабыз. Мен кедеймин, менде акча жок, мен студентмин, мен бүгүн эле жегенге тамагым бар деген инсан дагы bir айда жөн эле 100 сом садака бере алат тууган. Кабырдагы дагы бир инсан тургузуп дейт, аны сен биринчи кандай жакшы иш кыласың деп сурасаң дейт, ал биринчи намаз окуйм дебейт экен туугандар. Мен биринчи садака берем дейт экен. Албетте садака баардык нерседен кайтарып турат. Пайгамбарыбыз садака бергенге үгүттөгөн. Биз bir айда 4 адамга чейин квартира алып берсек болот. Менин азыр 500 000 катталуучум бар. Мен кааласам бул баракча менен мен реклама кылып деле акча тапсам болот эле. Бирок мен ушул жакка колдонгону чечтим. Менин катталуучуларым 500 000 катталуучуларым ичинен болгону 50% бар эмес, 50% туугандар 100 сомдон берген болсо, 250 000 адам берген болсо туугандар, биз bir айда 4 же 5 квартира алат экенбиз. Сиздерге 1 сомна чейин туугандар видео отчет кылып биздин элдин үйү Instagram баракчасына чыгарып турабыз. Мага элдин 1 сом акчасы керек эмес. Менин өзүм акчам өзүмө жетет, үй бүлөм өзүм адал акча менен багалам. Мага ушул менин Instagram'ыма ушундай аялдар, эжелер жазат туугандар, ушундай эжелер жазат. Мен үйүнө барып көрүп, вагондордо жашайт да, өтө суук. Ал жерде биз 1 саатта тура албайбыз. Ал бирок ошолор ошол жерде жашап жүрөт да. Туугандар bir айда bir жолу эт жеген адамдар бар. Сиз bir күндө канча жолу эт жеп атасыз? Канча жолу ресторанга барып атасыз? Алар bir күндө bir жолу. А сиз курсагы токтор менен жүрсөңүз, курсак аштардын кайгайын сиз билбейсиз. Биз курсагы токтор менен жүрөбүз, акчасы барлар менен жүрөбүз, акчасы жоктордун дартын биз билбейт экенбиз туугандар. Мен Instagram баракчама 7 балам бар, 8 балам бар, күйөөм таштап кетти, күйөөм өтүп кетти дегендер өтө көп. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич баарына жардам берип атат колдон келишинче. Бирок туугандар, мен мекен үчүн эмне кылдым деген суроону мен өзүмө бергим келди. Мен мекен үчүн ушул ишти кылгым келди. Аллах Таала мага канча өмүр берген болсо, ошол өмүрүм бүткү чейин ушул ишти кылайын деп чечтим. Урматтуу туугандар, азыр ушул видеону сиз көрүп турасыз, албетте. Бизде мына карта турат, Оденги, Optima Bank, андан кийин Сбербанк, андан кийин башка чет өлкөдөн салам дегендер үчүн туугандар Visa. Ушул жака сала бересиздер. Элдин үйү Instagram баракчасына баардыгына чыгарып турабыз иншалла. Кудай кааласа 3 күндө бир видео отчет кылабыз. Айдын аягына канча акча чогулду, ошо акчаны чогултуп туугандар бир үй алып берелик. Кудай кааласа бул иш өтө сонун болот. Казакстанда туугандар 1663 үй бүлөнү үйлүү кылды. Жүрөгүнө сүйүнүч, жүзүнө жылмаюу алып келди туугандар. Биз кыла алабыз ушуну. 100 сомдо бул эмне? Алла үчүн азыр кириңиз эм банкыңызга, азыр акчаны которуңуз дагы. Алла сенин разылыгың үчүн деп коюңуз. Bir gün ушул үй сизге тийип калар иншалла. Акча бере албайм деп аткандар туугандар, ушул видеону жок дегенде өзүңүздүн жакындарыңызга бөлүшүп, поделиться кылып туугандар, лайк басып койсоңуздар дагы садака бергендей соопко ээ болосуздар. Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Кудай кааласа мени колдогондордон, колдобогондордон дагы Аллах Таалам баарыңыздан разы болгон болсун. Бул ишти биз кылабыз иншалла.